Союз мезгилинде Союз менен жашап көп билинген эмес. Союздан бөлүнүп чыккандан кийин биз тупик мамлекетте калганыбызды эч жак менен баягы темир жолубузда, автожолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жолду эле бир 4-5 жылдын ар жак бер жагы бүтүрөбүз. Мына быйыл августтун аягында барып баштайбыз. 3 президент капсула салып туруп старт беребиз курулушуна. 4-5 жылдын ичинде эме болот, тиги ал бүтөт. Анан кийин ички жолубузду алып келтабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык, Кочкорго жакындап калдык. Кара кече аркылуу Макмалга алып келип кошобуз дагы ички темир жолубуз дагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жыл ачабыз. Билесиңер, бул ушул жылдын аягы же аркы жылдын ошо ортосуна чейин. Силер Жалал-Абадтан азыр Бишкекке 10 саат, 12 саатта барып аткан болсоңор, балыкчыга 4 саатта кирип барасыңар. Кийин ал жол менен поезд жолда жүрүп калат. Макмал аркылуу, Жалал-Абадтан Макмал аркылуу балыкчыга. Эгемендүүлүк ачылат деп ачып коюңуз. Эгемендүүлүк ачылат деп атат, ачып коюңуз ошо. Тиги эми баягы туннель ичине көбүрөөк колду алат экен, ошолор кармап атат, туннель кармап атат. Колдон келсе бүтсөк ачабыз да, жаа отуруп алып эмне кылмак. Ачып кое бериңиз. Урматтуу Садыр Багыш айылдык кеңешинин төрагасы. Андан башка жерге жок. Аздай карашып отур. Караштыргыла, 1 гектарга эмне үй атмак? Ескі макетіне жасап қойдым. Макет. Тиги токтогул кесиндики. Жакшы. Жакшы экен апа. Апалар менен сүрөткө чыгып, канаттарын